Нурдин Жинкалиев Беш Таш мамлекеттик жаратылыш паркынын башчысы. Ар жылы эс алуучу жайга ийне жалбырактуу карагайдын көчөттөрүн отургузуп келишет. Быйылкы жылы бул аймактын 2 гектар жерине Тяньшан карагайларын тигишүүдө. Негизи бул көчөттөр 15 жылдык. Андыктан ар бир көчөттүн түп алып өнүп кетиши үчүн аракеттер көрүлөрүн айтат. Наке быйыл ушу президентибиздин тоолордун экосистемасын коргоо жана климаттык туруктуулук жылына карата ушул жерди атайын жашыл мурас долбоорунун алкагында ушул бизде кичи корумду жер деп коет. Ушу кичи корумдунун түшкөн жерине мынакей атайын жерди тандап ушул Тяньшан карагайдын көчөтүн отургузуп атабыз. Негизи бул жер тандалды, мына өзүңүздөр көрүп атасыздар. Өзү жер ылайык келет, суу дагы келет, ушу өзөндөн түшүп келет. Бер убагында сугарылат, корулат. Жашыл мурас улуттук долбоорунун алкагында бүгүн Беш Таш мамлекеттик жаратылыш паркына 500 түп ийне жалбырактуу жаш көчөттөр отургузулду. Ишембиликке жалпы облустагы мекеме уюмдун кызматкерлери активдүү катышты. Анткени быйылкы жылы өзгөчө Талас облусундагы айылдардан тышкары дал ушундай эс алуучу парктарга көчөттөрдү отургузууга басым жасашууда. Карагойын өзөнүндө 7 гектар жерге, андан тышкары Манас районунда Карарчада 2,5 гектар ушундай тоодун боорунда дагы көчөт отургузмай иштери бүгүн Манас районунда жүрүп атат. Бакаята да Карагойунда бир аз азыр карлар кетелек. Карлар кетери менен ал жерге көчөттөрдүн баардыгы дайын да отургузуу. Андан тышкары айыл өкмөттөрдө дагы бардык мекеме уюмдардын тегерегинде ушундай тапшырмалар берилген. Айта кетсек, ар бир көчөттү тийип коюу маанилүү эмес. Алардын өсүп кетиши үчүн аракеттер көрүлүшү зарыл. Анткени Тяньшан карагайлардын уругунан өндүрүп, аны ушундай деңгээлге чейин жеткирүү үчүн кыйла жылдар убакыт талап кылынат. Ийне жалбырактуу жаш карагайдын көчөттөрүн тооборуна тигүүгө ушул мезгил ыңгайлуу дешет экологдор. Бул ийне жалбырактууну азыркы эрте жазда эгип отургузуш керек. Тамыры ойгонуп, анан тамырлашып кетет. Анан бир жерден көчүргөндө да буну абайлап башынан жакшы караса, бул аябай тез өзүнө тамырлашып, калыбына келип, бул жерден жылдан жылга ушу 5-6 сантиметр чоңоет бул көчөттөр. Анан биз бул жакка болушунча адаптацияланган, климатташкан көчөттөрдү отургузабыз. Бул биздин экосистемада абаны тазалоо функциясы аябай маанилүү. Беш Таш мамлекеттик жаратылыш паркынан сырткары бүгүн Манас районундагы Карарча токойуна дагы жаш карагайдын көчөттөрү отургузулууда. Мындан тышкары жакынкы күндөрү Бакаята районундагы Карагойун эс алуучу жайына дагы жаш көчөттөр тигилет. Мамлекет башчысы демилгелеген жашыл мурас улуттук өнүктүгү аймактарда кызуу уланууда. Жашыл мурас улуттук долбоорунун алкагында быйылкы жылы Талас областында 40 000 көчөт тигилди. Ал эми маалымат катары айта кетсек, Беш Таш жаратылыш мамлекеттик паркына бүгүнкү күнгө чейин 2,5 гектар жерине Тяньшан карагайлары отургузулууда. Бегайма Сымбаева, Чыңгыз Бокошов, Талас району.